Күндүн өзөктүү окуяларын камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Дагы бир наристе Нарын дарыясына түшүп кетти. Бүгүн катталган кырсык окуясынан. Кичи бала мешикке чыгып велосипедди тебем деп чыккан экен, ана тийгиз кошо чыгып жанында ойноп аткан экен да. Кызыл чийинден чыккан курулуштар. Нарын шаарында 2800 турак жайдын тосмо күркөлөрү кызыл чийинден чыгып кеткен. 91 билдирүү берилген, жарандар ошо чыгып кеткен бүгүнкү күнгө чейин, ушу жыл башынан бери. Алай театры Нарында алгач ирет келген чыгармачыл топ эртең кечте Нарын театрында көрүүчүлөрүн күтөт. Акыркы 3 күн аралыгында Нарын дарыясына 2 жана 4 жаштагы 2 наристе түшүп кетти. Аларды издөөгө учурда 200дөн ашуун жаран тартылган. Дарыя жээгинде издөө иштери күчөтүлдү. Жүрөк күчүн алган окуянын чоо жайын кабарчыбыз билип келди. Бала тети цементтен мындай эме болду да, толкун болчу. Ошо тышта баланын башы чыгып мындай калкып турду. Бүгүн 14 май саат 12:14 чамасында Нарын шаарындагы газ аймагындагы Сырдыбаев 16-2 көчөсүнүн тушунан 2,5 жаштагы наристе сууга түшүп кеткени боюнча Нарын шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө билдирүү түшкөн. Маалыматка ылайык апасы жеңесине 2 саатка таштап, жумуштап сыртка чыккан. Бул учурда бөбөк ойноп бара жатып, жардан алыс кулап, Нарын дарыясына түшүп кеткен. Сууга түшүп кеткен кыз менин мөлөмдүн кызы болот. Анан бүгүн ошо кызын келин бала деген садикке документтерин даярдайын деп үйгө коюп кеткен болчу да. Анан окуя бир 11:30 чейинде болуп атат да. Ошол учурда балам, кичи бала мешикке чыгып велосипедди тебем деп чыккан экен, ана тийгиз кошо чыгып жанында ойноп аткан экен да. Келинчегим тамак ичип аткан экен, аялым. Анан бир маалда эле кичи балам чуркап барыптыр, тиги эме апа айдана сууга түшүп кетти деп. Анан тийгиз ушул жаардын жээгине келип сууну карайм деген болгон ушул буттай тоголонуп кеткен өңдү да. Анан сууга түшүп кеткен да, анан тиги чуркап баргандан кийин эле чуркап келип жаардан сууга секирип куткарып калам деп. Анан барып колум жетпей калды дейт, 1,5 метр эле. Колум соскондо жетпей калды дейт, анан суунун ичине эле мынтип эле кирип кетип эле жок болуп кетти дейт. Үстүмөнөн аккан жок дейт, ошо боюнча эле калкып чыккан жок дейт. Билдирүү түшкөндөн баштап учурда Нарын шаары жана Нарын району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 61 куткаруучу наристени издөөгө тартылды. Учурда мөңгү суулар эрип, Нарын дарыясында суунун көлөмү көбөйгөндүктөн куткаруучулар кошумча 2 дрон жана тиешелүү техникаларды пайдаланышууда. Бүгүн 2024 жылдын 14 май күнү саат 12-ден 10 мүнөт өткөндө Нарын шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө кабар түштү. Запин участкасынан Нарын шаарынын 3 жаштагы кыз деген 2002 жылы төрөлгөн кыз экен. Ойноп барып жарын жээгинен кулап кирип кеткен өңдөнөт. Биз барып жеринде көрдүк. Ошондон баштап эле издөө иштери уланды. Биз ошо аралыкка жеткен убакытка чейин 5 мүнөт болду чыккандан жеткиче. Ошондон барып эле ички иштер бөлүмүнө бардыгына кабар берилиптир. Сразу эле күчтөр тартылды. Биздин основной куткаруучулар 45 куткаруучу урдагы кызды издөөгө чыгып кеткен. Алар ушул түшүп кеткен жерден баштап учкунга чейин издөө иштерин улантып аткан. Аларга да ошол замат кабар берилди. Алар жеринен өйдөлөп карап келатат. Жээкке чыгып калат деген үмүт менен, бул кичирээк кыздар болгондуктан толкун тээп чыгып калышы мүмкүн деген бир үмүтүбүз бар да. Эске салсак, мындан 2 күн мурун 12 май күнү Нарын шаарынын күн батыш чөлкөмүндөгү Мазар Булак аймагынан да 4 жаштагы наристени апасы Нарын дарыясынын жээгинен жоготуп алган. Наристе сууга агып кеткен деген божомолдор бар. Наристесин жоготуп алган эне элден жардам сурап кайрылды. Мазар Булак деген жерге эс алууга келгенбиз. Келип эле жайгашалы деп атканда эле 4 жашар кызымды жоготуп алдым. Бирок кызым сууга деле кеткендей болгон жок. Эч ким көргөн жок да, сууга өйдөлүш жака көтөрүлүп баратканынчы. Анан ошо сууга деле түшүп кеткен жокко деп ойлоп атам. Анан бул жерде бир машина турган болчу. Ошол машина может билбестен салып кеттиби? Ошо версияларыбыз да көп болуп атат негизи. Нарын дарыясына түшүп кеткен 2 наристе боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле наристелерди издөө боюнча жалпы 100гө чукул кызматкер тартылган.
Бул жуманын ичинде бизде ошол сууга чөгүү фактыларынан 2 факты катталды. Тактап айтканда ошо 2 наристе болуп атат. Булар 2019 жылы жана 2024 жылы гана 2 кичинекей кыз болуп атат. Бирөөсү 11 май күнү ошо энеси менен ошол нарын суун жээгине эс алып барган учурда дайынсыз жок болуп жатат. Экинчиси бүгүн эле катталды 14 май күнү. Ал ошо жашаган жери сууга жакын болгондуктан ошо эшикке чыгып ойноп жаткан жерден ал дагы дайынсыз болуп атат. Бүгүнкү күндө бул фактылар биз тараптан каттоого алынып, Нарын шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан катталган. Издөө иштерине жалпы 100га жакын милиция кызматкерлери тартылып, азыркы учурда издөө иштери уланууда. Кырсык айттырбай келет. Андыктан ата-энелер балдарды кооптуу аймактарга жибербей, эс алуу учурунда коопсуздукту сактоону адистер тынбай эскертүүдө. Жалпы эле Нарын облусунун тургундарына жана конокторуна эскерте кетелик. Ушу жайкы эс алуу учурларында суу жээктеринен алысыраак жерлерге эс алса деп айтам. Мындан ары жакында каникул башталат. Балдарды кароосуз кетирбей, балык оолоого болобу, эс алууга болобу, чоңдордун кароосунда ар дайым көзөмөлдө жиберишсе деп айтарыт элем. Мына акыркы учурларда 2 жаш бала сууга ағып кетип, канча деген ата-эненин ичи ооруп турган убак болуп атат. Ушул деле бизге сабак болсун, ар дайым көзөмөлдө болсун, ата-энелер көзөмөлдөсөңөр деп айтарыт элем да. Учурда өзүңүздөр көрүп тургандай суу кирип турган учур. Издөөчүлөрдүн ишин эселеп кыйындатууда. Суу жээктерин тосуу маселеси да көтөрүлүүдө. Жаркынай Күлташыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарында 2800 турак жайдын тосмо күркөлөрү кызыл чийинден чыгып кеткен. Алардын айрымдарында уруксат берүүчү кагаздары болсо, кээ бирлеринде тиешелүү документтери таптакыр жок. Кызыгы айрым шаар тургундары мыйзамды бузуп, муниципалитеттин менчигине же жалпы колдонуудагы жерлерге ээлик кылгылары келет. Теманы кесиптешим Жипара Насырова улантат. Нарын шаарындагы Ленина 28 көп кабаттуу үйдүн алдындагы бул турак үй 1990 жылдары мыйзамсыз салынган. Мындан улам 2023 жылдын күз айларында Нарын шаардык муниципалдык менчикти башкаруу мекемеси тарабынан ээлерине эскертүүлөр берилген. Алар өз ыктыярлары менен чатырчасын жана керектүү жабдууларын алып кеткен. Андан соң үй айланасындагы тургундарга кооптуулукту жараткан. Бүгүн ал толук бузулду. Аталган мекеме жыл башынан бери жалпы колдонуудагы тосуп алган тосмолорду жана турак үйлөрдү алдыруунун аракетинде. Алар 30 күн мурун эле кожоюндарына эскертүү кагаздарын беришет. Анын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 16500 чарчы метр жер аянты баштапкы абалына келтирилди. Баштапкы абалына келтирүү иштери жүргүзүлөт. Бул боюнча дагы азыркы жер тамдары мисалы Шералиев көчөсүндөн Молдоев көчөсү аймактарындагы жолдун жээгиндеги жеке менчик жер аянтынан тышкары жанакы курулмаларды тосуп алышкан, сеткаларды тосуп алышкан. Биздин кызматкерлер жер-жеринен барып, өз колдору менен бузтурушту, шаардын кээ бир тургундарына да ыраазычылык билдирет. Ошо билдирүүнү алгандан кийин ошо билдирүүнүн талаптарын аткарышып, өздөрү бузтуруп атышат. Өздөрү бузткан жарандар да бар. Анан ошо билдирүүлөрдүн талаптарын аткарбаган жарандарыбыз да тилекке каршы бар. Аларга биз мыйзам чегинде сот аркылуу сотко берип, баштапкы абалына келтирүү боюнча доо арыздарды берүү иштерин жүргүзүп жатабыз учурда. Калаанын Токтосунов көчөсүндөгү бул турак үй дагы белгиленген чектен чыгып кеткен. Комиссия мүчөлөрү акты түзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Мыйзамга баш ийип, учурда өз каалоосу менен калыбына келтирүүдө. Ана чектен чыгып кеткен экен. Ана биз кайра ошо мыйзам чегинде нар жакка киргиздик да. Ошо баягы кызыл зонадан чыгып кеткен себебиненчи. Эми ушул биз өзүбүз баягы бул жердин ээси эмеспиз. Эми биз өзүбүз курулушчубуз. Ошого карап өзүлөрүнүн айтуусу боюнча иштеп бератабыз. Чаначев көчөсүндөгү мына бул үйдүн курулушу таптакыр мыйзамсыз жана уруксат кагаздары жок болгон. Бул үй былтыр 2023 жылдын күз айларында өзүңүздөр көргөндөй электр чубалгыларын туура эмес кошкону себебинен өрт чыккан. Өрт өчүрүү кызматы келген маалда мына мындай баардык курулуштардын баары мыйзамсыз курулгандыктан кирүүгө мүмкүн болбой үй толугу менен күйүп кеткен. Учурда Нарын шаары боюнча кызыл тилкеден чыгып өз участогун кеңейтип алган турак үйлөрдүн саны
800-дө түзөт. Чектен чыгып кеткен курулуштарды аныктоо уланып, мыйзам чегинде иш алып барылууда. Жапара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Кочкор району боюнча жалпы 35 мектеп болсу, анын 6 авариялык абалда деп табылган. Быйыл жараксыз деген 3 жаңыланганы турат. Учурда 2 мектептин курулушу кызуу башталса, бирөөнүн акча каражаты чечилип, өздөштүрүү алдында. Кочкордун Кара Суу айылындагы мектеп 240 балага ылайыкталып салынган. Бирок учурда 600 окуучу 3 нөөмөт менен билим алууда. Ашкана, спорт залы жок болгондуктан балдар дене тарбия сабагын эшикте өтүшөт. Эми бул көйгөй чечилет. 375 орунду жаңы мектептин курулушу башталып, келерки окуу жылында окуучулар менен мугалимдерди кубантканы турат. Бул да бардык шарттар каралган. Буюрса азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи кабаты бүтүп, экинчи кабатына өтүп иштеп атышат. Буюрса ушул мектеп бүтүп калса, балдар 2 сменде кенен кесир окуп калышат бардык шарты менен. Класстары азыр салынып атат, аябай кенен жакшы экен. 2 кабаттуу дааратканасы ичинде бүт заманбап мектеп. Болжолдуу смета 127 миллиондун тегерегинде салынып атат. Ал эми Кочкор айылындагы Ишеналы Арабаев атындагы мектепте 1,5 миң окуучу билим алат. Тар жана талаптагыдай болбогондуктан бир класста 30дан ашык бала тыгылып окушат. Жылытуу системасы начар болгондуктан кышкысын үстүндөгү күрмөлөрүн чечпей отурса, мектеп жеңил конструкция менен салынгандыктан жайында окуучулар ысыгына чыдап отурууга аргасыз. Ушул турган зданиябыз Санпиндин талаптарына жооп бербегендиктен ошо биз канча жылдан бери чуркап жүрүп жаңы мектеп салдырууга муктаж болдук. Анткени дегенде ошо мынакей азыркы көргөзүп кетсек, мына авариялык абалда класс кабинеттерге да окуучулар батпайт, 35 квадрат метр менен салынган. Анан тышкары полдорубуз чирип, үстүнөн суу куюлуп, чатырдан былтыр ошо чатырды айыл өкмөттүн жардамы менен алмаштырганбыз, пока окуп турганга. Азыр ошо полдордун астынан да чирип, сырайстар чыгып, ошо балдарга зыян келтирип атат да. Эми тилекке каршы ушу мектебибиз бузук болгонуна караганда, ошо ысыкта окуйбуз, терезелери сачылбайт. Полдорубуз дрябый, чирип баратат. Ушундай эми буюрса жаңы мектеп салынат деп атат. Ошо жаңы мектепке 8 класста жаңы мектепке кирели деген ой максаттарыбыз бар. Бул көйгөй дагы чечилгени турат. 3 кабаттуу 500 орунга ылайыкталган заманбап мектептин курулушу башталды. Мамлекет тарабынан бардык шарты менен салына турган мектепке 264 миллион сом бөлүнгөн. Районубузда ушул 35 мектеп бар жалпысынан. Анын 6-оосу авариялык абалда болчу. Бүгүнкү күндө 3 мектепте курулуш иштери жүрүп атат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Шапагыр Смендеев мектебинде, Ишеналы Арабаев мектептеринде азыр бүгүнкү күндө кызуу иштер жүрүп жатат. Эске салсак, өткөн жылы Кочкордо жаңы 2 мектеп ишке берилген. Жакын арада Кара Тоо айылындагы Шарыпбек Абдылдаев атындагы орто мектептин курулушу аяктап, пайдаланууга берилгени турат. Элет жерлерин өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан берилген түрдүү техникалар калк кызматында болуп, тыным албай иш алып барууда. Андыктан алардын натыйжалуу иштеп, каражат табуусуна карата жасалып жаткан кадамдары GPS системасы туташтырылып, онлайн шартта көзөмөлгө алынды. Бул багытта кененирээк кесиптешим Жапара Садыкказиева айтып берет. Жашыл Учкун муниципалдуу ишканасынын айдоочусу Бакыт Сокеев акыркы 3 күндөн бери айыл четиндеги чарбалык жолдорго шагыл төгүү менен алек болууда. Техника заманбап болгондуктан иш ыргагы ылдамдап берилген тапшырманы жөнгө салуудагы ар бир кыймылы GPS системасы аркылуу көзөмөлгө алынган. Тыным жок иштеп атабыз. Келгенден бери ошо эртең менен 8ден кечки саат 7-8ге чейин иштеп калып атабыз, кайра кечке чейин. Элге аябай эле жеңилдик болду. Жасалбай алган жумуштардын баарысына тең. Жаңы техникаларга кайрылышып, бар теңелдерде иш техникалар менен бүтүрүп атабыз. Буюрса жакшы, эми калган дагы жумуштар бар, алар дагы эми иш техникалар менен бүтүргөнгө калганын аракет кылып атабыз. Нарын районунун Учкун айыл өкмөтүнүн курамы 4 айылдан туруп, жалпы 8 миңден ашуун калк жашап, 5 миң гектар айдоо жери бар. Тилекке каршы акыркы 30 жылдан бери айдоо аянттарына баруучу 40 чакырымдан ашуун жол көңүл сыртында калып, каттам жүргүзүү кыйындап келген. Мындан улам быйыл 20 чакырым жолдо оңдоо белгиленип, учурда иш кызуу жүрүүдө. Буга окшогон жолдон дагы бул ылдый жакта дагы көп, бир 5-6 ушундай узун чоң жолдорубуз бар. Сарайга ошо үлүш жерлерге каттаган. Анан бул өкмөт тарабынан ушундай чоң техникалар бөлүнүптүр. Бу техника келгени рас аябай жакшы болду, жеңилдик болду элге. Мына монтип жолдун баары оңдолуп атат. Талаалар тиги жана погрузчик менен талаалар түстөлүп атат, сарайлар тазаланып атат. Айылдын ичиндеги стройкаларга өкмөт белгилеген тариф менен жакшы жумуштарды жасап атышат, буюрса баары жакшы болду. Бул жерде экранда ошол Нарын облусу боюнча бардык
техникалар онлайн түрдө көрсөтүлүп турат. Нарын облусунда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында мамлекет тарабынан 27 айыл өкмөттүн ар бирине 10 миллион сомдук жардам катары жалпы 270 миллион сомго техника берилген. Аларды натыйжалуу пайдалануу түшкөн каражатты көзөмөлдөөгө карата ар бир техникага GPS системасы орнотулган. Аны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көзөмөл кылып байкоо жүргүзүүдө. GPS система онлайн түрдө облус жетекчисинин, райондук мамлекеттик администрация башчыларынын жана айыл өкмөт башчыларынын көзөмөлүндө болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде мына Нарын облусунда болгон, Нарын облусундагы бардык техникалардын онлайн түрдө көрүнүшү. Мисалы, бул жерден өзүбүз бир техниканы алып карай турган болсок, Учкун айыл аймагынын погрузчиги жөнүндө маалымат алсак болот. Жалпы 8,55 километр жүргөн. Бул жерде жүргөн локациялары болуп туруп атат. Направленияларын көрсөк болот, багыттарын. Бүгүн 42 километр жол жүрдү. Маршруту менен чатты. Аталган системага кошулган техникалардын акыркы 90 күн аралыгындагы иштеген жери, каттаган багыты, убактысы, ылдамдыгы дегеле кыймыл аракети онлайн шартта айыл өкмөт башчысына, район акимдерине жана облус жетекчисине көрүнүп турат. Садык Казиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун деңиз бойлой жорткон Аладөбөт чыгармасынын негизинде жазылган Көк жээги менин аталышындагы спектакли көрүүчүлөрүн күтөт. Аны Токтогул Ажибаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын чыгармачыл жамааты коет. Нарынга алгачкы жолу келген алайлык чыгармачыл топтун сапары туурасында Наргиза Жумадил кызы айтып берет. Алтынай Төлгазы кызы Көк жээги менин аталышындагы спектаклде башкы ролду ойнойт. Чыгарманын негизинде жазылган кичинекей Крисктин ролун ачып берүүгө далалат кылууда. Мындай барандуу роль анын алгачкы дебюту болуп саналат. Бул келечек жаштардын колунда дегенди түшүндүрүп атса керек. Себеп дегенде бардыгы тең өлүп, жаш баланы сактап атышпайбы? Чоң атасы, акеси бардыгы каза болуп атышат. Менимче ошону чагылдырып бергилери келишкен болуш керек бунда. Охот деңизинде жаратылыш жаныбарларына аңчылыкка чыгып, кайра ошол табияттын капсалаңына кабылып, дагы эле ошол жаратылыштын бир жаныбардын жардамы менен бирөө болсо да аман калуу жагдайы көрүнгөн окуя сүрөттөлгөн Деңиз бойлой жорткон Аладөбөт чыгармасынын негизинде жазылган Кыргыз Республикасынын эл артисти Искендер Рыскуловдун Көк жээги менин деген аталышта жазып чыккан. Бул чыгарманы спектакльга айландырууда Кыргыз Республикасынын эл артисти Алымкул Исаков бир канча жолу коюп келишкен. Буга чейин бул чыгармачыл топ Ош шаарында көрүүчүлөргө тартуулашкан. Бергибиз келгенде бул бир үй бүлөнүн эле тукумун эмес, жалпы адамзаттын өмүр сапары, жашоо сапары түбөлүктүү болуш керек. Биз деген урпактарды таптаза бойдон сактап калышыбыз керек. Кандайдыр кыйынчылыктарга карабастан, канчалык тоскоолдуктарга карабастан биз урпактарды таза бойдон сактап калышыбыз керек. Аларга шарт түзүп беришибиз керек. Анан эми өтө дагы масштабтуу, ойлонуп масштабтуу караганда кээ бир жок болуп бараткан элдер бар, жок болуп бараткан улуттар бар да, бул планетабызда. Мына ошолорду дагы сактап калыш керек. Негизи эле адамзаттын жашоосунун түбөлүктүүлүгү жөнүндө улуу ойлорду калтырып кеткен Айтматов. Кария, бул кандай жолу? Geçe de içken yoksun. Ölse çoğuluruz da. Аталар өз өмүрүн балага калтырып, бул дүйнө менен кош айтышкандыгы, адамдар өлбөстүктү сактап калууга милдеттүү экендиги тууралуу философиялык, этикалык мааниси терең чыгарманы Алыскы Алайдын музыкалык драма театры көрүүчүлөр үчүн Нарынга келишкен. Көк жээги менин спектакли Нарын шаарында жана Кочкор районунда коюлмакчы. Эртең кечки саат 6:30 Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драма театрында өз көрүүчүлөрүн күтөт. Күн бултуан тарап кетер. Наргиза Жумадил кызы, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Маданият улуттун жүзү. Теңир Тоо аймагында маданий жактан тейлүүдө 2 профессионалдык театр, 6 крайтануу музейи, 8 балдардын музыкалык мектептери, 97 клубтук мекеме бар. Учурда булардын бардыгына мамлекет бюджетинен жетиштүү акча каражаттары бөлүнүп, муктаждыктары четинен чечилүүдө. Теманы кийинки материал улайт.
Уса Баятов атындагы Нарын райондук маданият үйү 1936 жылы курулуп пайдаланууга берилген, бирок ошол жылдан бери бир дагы жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. 2023 жылы гана мамлекет казынасынан 8 миллион сом бөлүнүп, учурда аталган маданият үйүнүн тышы өзүңүздөр көргөндөй толук ремонттон өткөн. Ал эми ичинде дагы дээрлик ремонт иштери бүтүп калды. Аталган жайдын экинчи кабатындагы бул бөлмө эскилиги жетип, эч ким кирчү эмес. Эми учурда толук жасалып, жарыктандырылып, эски тактайы сыйрылып, толук жаңысына алмаштырылган. Мырзагүл! Султанмурат! Мындан тышкары аталган маданият үйүнүн кызматкерлери үчүн жакшы сахна кийимдери тигилип, музыкалык аспаптары да жасалууда. Акыркы 3 жылдан бери өлкөнүн маданият тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Айлык акылар 100%га чейин жогорулады. Теңиртоо маданиятынын күзгүсү болгон Муратбек Рыскулов атындагы Академиялык музыкалуу драма театрында чоң өзгөрүү. Артисттердин сахна кийимдери жана мекеменин материал техникалык базасын чыңдоо максатында мамлекеттик бюджеттен жылдагыдан 3 эсеге көп акча каражаттары бөлүнүп жатат. Анан мүмкүн болушунча иштөөбүзгө жакшы шарттар түзүлүп атат деп ойлоп атабыз. Мына быйыл дагы бир жылда биз бир концерт беребиз. Баягы биздин көпчүлүк өзүбүздүн миссия спектакльдерди чыгарууда. Анан ошолор менен катар эле концерт бердик. Быйыл дагы формаларыбыз жаңыланды. Бир топ жаштарыбыз, улуу эжекелерибизге дагы жаңы формалар алынып келинип, жакшынакай кылып жаркырап чыгышты. Ички оңдоп түзөө менен бирге ушул жылы 15 миллион 167 миң сом жылуулук системасын толук жаңыртууга бөлүнгөн. Театр түптөлгөнү жылуулук болгон эмес, мындан улам кыштын январь-февраль айлары иш токточу. Садыр Нуркожоевичти мындай ак жолдо президент экен деп айткым келет да. Анткени спектакльдерге, мына жаңы спектакльдерге айрыкча өзүнчө акча каралып атат. Бир аз моореки январь, февраль айлары жылуулук жок болуп калганда, анан Кудайым буйруса ал иш дагы орундалганы турат. Кылымга тете тарыхы бар аталган мекемеге акыркы 3 жыл аралыгында айтарлык көңүл бурулду. 2023 жылы жыл сайын каралуучу каражаттан сырткары 2 миллион 450 миң сом кошумча бөлүнүп, ал театрдын материалдык техникалык базасын чыңдоо жана чыгармачылыкты өнүктүрүү максатында жумшалган. Буга чейин өз киндиктерин өздөрү кесип калган маданият тармагындагылар мындай жагымдуу бурулушка кубанышууда. 3 жыл мынакей азыр Кудайга шүгүр десек болот баламай. Заслуг албагандар заслуг алып атат, грамота албагандар грамота алып атат, үй албагандарга мынакей үй беребиз деп турушат. Мунун баары тең жетишкендик жана элдин көйгөйүн чечен билүүлүктүн аркасында бизге ажолордун билимдүүлүгүнөн, көзүнүн көрөгөчтүгүнөн биздин айлыгыбыз көбөйүп, артисттер деп көп акча алып, балдар машина айдашып, дыңылдап калдык кагылайын. Маалымат иретинде айтсак, өткөн жылы Нарын районунда Миңбулак айылындагы маданият үйү дагы толук оңдоп түзөөдөн өткөн. Ага өлкө казынасынан 10 миллион 400 миң сом бөлүнүп берилген. Акыркы 30 жылдан бери көңүл бурулбай мамлекеттин камкордугуна муктаж болуп калган маданият тармагынын көйгөйлөрүнүн тизмеси узун. Алардын баарысынын муктаждыгын четинен чечилип жатышы өнөр адамдарынын чыгармачылыгын өстүрүүгө шыктантууда. Жипара Насырова, Нурстан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Бүгін саламаттық сақтоо министри Алымкадыр Бейшеналиев қалыбына келтирүү жана спорттук медицина борборуна барып, жаңы санариптиренген флюорографиялык аппаратты тапшыруу аземине катышты. Иш-чарага катышкан грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жана Азиянын 3 жолку чемпиону Жоламан Шаршенбеков спортчулардын, дарыгерлердин жана машыктыруучулардын биргелешкен эмгеги мыкты жыйынтыктарга жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгиледи. Ал жаңы жабдуулар үчүн ыраазычылыгын билдирип, бул кадам Кыргыз өкмөтүнүн спортчуларды заманбап медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу, алардын ден соолугун жана кесиптик жетишкендиктерин колдоого умтулуусун чагылдырарын айтты. Министр спортчуларга медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, саламаттык сактоо министрлигинин артыкчылыктуу багыты болуп саналарын белгиледи. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.